Манас бул фанатизм эмес, бул илим чоң, чеги жок. Өзөгүбүзгө кайта турган, бизди алып келип, кайра кийип, жолго сала туруп. Тарыхыбыз, бүт сандырабыз, ошол өзөгүбүз, маданиятыбыз, тим эле дүйнөнүн үстүнө бербегени менен баары жазылган жер суннаттар. Эми ошого киришибиз керек да. Илим берип системабызда, маданиятта, илимде ушуларды алып чыгып, иштетип бир киргизген жокпуз да. Мен өткөндөгү эмелерди айттым эле, дүйнө элинде өнүккөндөр эмне кылат? Билим бериш системасына ушул тапкан өзөгүндө калган эмесин окутушат жашты. Айттым го Япония 3 жашынан 5-7 жаш. Аны туура Корейлер 4 жашынан, Чехия 5 жашынан киргизчү. Алар финдердин билим бериш системасы, алар курсактагы башынан өзлөрүнүн ырын, музыкасын, тилин, беш кырларын манас тугузуп сиңирет да боюна. Бирок жана өткөндө айтып бердим го, окумуштар изилдеп, жана кара дүйнөнүн музыкасын которуп баргысы келип боюна 4 айлык, 6 айлык кезде бала тээп, кырсыктап, жыгылып, анан деген бала белги берип, курсактан эле эч жактырбай. Окумуштар изилдеп анан таң калыптыр да бул. Демек курсакта жаткан кезде 4 айында булар жаралып аткан бала. Ал эмеге укуктуу дейт. Дүйнөлүк угумдуу гендер саясатында ал жашоого, жашоо шарт, жери, үйү, баардык шарты бар адамга ошондон баштап катталып берилиш керек. Аларды изилдөөсүндөгү чоң. Биз андай деңгээлге жеткен жерибиз жок да азырчы. Жөн эле сөз да, жанагы айтып кеткендей, байыркы элбиз, укмушпуз, кыйынбыз деп мактанып атат. Дагы бир сыйрак айтып коеюнчу. Мен жазып атканда ошол эле классикалык манас, экинчиси ааламдагы манас, белгисиз элгечи. Балким жетпей атат, мен айткандарым жетишим эме кылам. Бирок мен жазып келатам. Бүгүнкү ошол төштүк жөнүндө болмокчу да. Анан бул үчүнчүсү ошол эле манаста биздин кандай эл болуп калганыбызды өзүбүзгө кайтпай, тас кебетебизден кетип, кыргыз атыбызды жоготуп экенибизди ачык эле айтып атышат дейсиз. Аны ошону угуп, көрүп түшүнгөн киши биз жерде ачык эле анысын да жазып атам. Өткөндө айттым эле. Манастын көзөтөрдөгү айткан эмесин жазгам. 36 миллиондук. Андан кийин акыйкат деген эмеси түшкөн. Кантемде оңолобуз депчи. Жер бетиндеги ааламдаш туурунда кандай окуя болуп атканы ошол акыйкатта айтылат. Бар да. Кандай согуштун жүрүп атканы, диний араздашуу, талашташуунун баары жазылган. Анан эле кайра өзөгүңөргө келиш үчүн Манаска келиш керек. Биз деген окууларды окуп атабыз, тарых жазып атабыз, саңыратып атабыз. Анда мезгил сабактарында аны деле айтып атат ким? Атом жазыш керек, билиш керек. Бирок адашып, алар бизге эме бербейт. Кыргыз таануу, ар кайсы таануу, адам таануу, дин таануу, коуч, тигүү деген эмеден кайтышыбыз керек да. Ал өзөктү деген эмеге байлап берген. Колдоочу, коргоочу, сактоочу күч. Өзүнүн улуттун негрибору бар. Күтө турганчы. Бул манас бул динге окшоп, бул фанатизмге жөнүндө эч бир жок. Ушул маалыматты могу дөөлөттү окусаң деле бир шумдук маалыматтар жүрөт. Тиги курсактагы Куркуз атабыз төрөлгөндө курсактан эле сүйлөп түшкөн айтылат. Экинчи эмеси биз кантип оңоло деген манас төрөлүшүнө окуясын айткан жерде манасчылар да ошондо да катылган да. Манас кандай жер бетине төрөлүшсө, кыргыздардын кебетеси ошондой болот экенчи. Көк белгилери жок. Умайыне депчи. Ал жөнүндө айттым. Аны изилдеп атышат го. Япон, ар кайсы өлкөлөр көчүктөгү жамбашышка түшкөн көк белги дегенди. Ал сыр Кыргызда эле бар. Кыз эркегине көк белги түшкөнчү. Майыне төрөлүп аткан баланы көчкү чапса, анда өзөгү менен түшкөн деп эсептелген да. Кээ бир манастагы балдар деген айтылбай калган жок да, белги жок. Кийинки манаста карасам,
taң kalgan bu Döwlet Sıdykda жазып jündi jakynda жазып bardy. Anda Kırgız atabızdan tarayız da Kırgızlar. Ötkünde aytып berdim bile. Kudeyga. Anan azırkı Taskentesindeki Kırgızlar. Ошондо сыр катылган